Ассаламу алейкум, урматтуу Талас тургундары, мекендештер. Мен сиздерге Көкөйдөн мынакей ушул өзүңүздөр көрүп турган мансарды чоң 2 кабаттуу тамды тартып берем. Сатка чыгып жатат. Үй издеп жүргөндөр болсо бул видеону көрүңүздөр. Балким бул үй сиздерге жагып калышы мүмкүн. Анда эмесе дарегине көңүл буруп коюңуздар. Дареги Көкөйгө киргенде эле күн чыгышты көздөй кеткенде эле болжол менен 300 метрден кийин Ленин көчөсү мына 255 үйдө ушул салынган, жаңы салынып толук бүтө элек 80% бүтүп калган ушул там саатка чыгып жатат. Анда эмесе видеодон алыстабаңыздар, мен сиздерге толук маалыматтардын баарын айтып, ишин баарын тартып берем. Бул жер туугандар сотиги 24 сотик. Негизи ушундай чоң сотикте үйдү издеп жүргөн адамдар негизинен көп, анткени бул жака мал чарба кылса дагы, сарай салса да аябай ыңгайлуу болот. Мына үйдү көрүп атасыздар. Үйдү дагы өздөрү үчүн салган экен. Баарын кымбат кылып, ушундай айнектерин дагы күрөң кымбат айнектерден көгүлтүр түстө караңгыланган. Бардык айнектерин баары ушундай коричневый, ушундай жакшы айнектен салышкан экен. Огороддун этеги туугандар ар жакта өзүңүздөр көргөндөй аябай эле кенен экен. Аяктын баарын аралабай эле коеюн. Анда эмесе үйдүн ичине киребиз. Үйдүн размери 17ге 12,5 дейт. Бул жерде слифи даяр касып, цементтешип, 4ке 3 кылып, полный бетондоп, таманын баарына таштан төшөп коюшкан экен. Слиф үйдүн баарына кошулган, монтаж даяр. Бул жерде өзүңүздөр көргөндөй да эски тамы бар экен. Бул жерде квартиранттар жашайт экен. Буну үй бүткөнчө дагы бул жерде жашап, үйдү бүтүрүп алганга дагы бул үйдүн кереги тийип калат. Кийин кааласаңыздар бузуп койсоңуздар да болот. Киргенде эле бул жактарынан баштайлы. Бул жакта туалет, санузел, душтардын арналган бөлмө экен. Бул жагы жакшы бүтө элек. Бул жагынан болсо конок бөлмөсү, зал экен. Караңыздар. Узунун караңыздар. Болжол менен бир 10 метрге 4,5 метр. Потолокторун баары ушундай ступенька болуп гипсокартон тартылган, болгон шпаклевкасы калыптыр. Анда эмесе кеттик, кийинки бөлмөлөрүнө кирип атабыз. Мына коридор. Бул жерден коридордон 2-чи кабатка чыгат экен. Лестницанын мына өзүңүздөр көргөндөй каркасы бүтүп калган экен. Болгону перила полдорун жасаш керек экен. Азыр мен силерге бул тактай менен чыгып 2-чи кабатта да тартып берем. Мына потолокторун көрүп атасыздар. Болгону эле шпаклевка менен фиништерин тартып бүтүрүш керек. Сол жакка киргенде бул жагында да чоң бөлмөсү бар экен. Потолокторундагы ступенька кылып гипсокартон менен мынакей өзүңүздөр көргөндөй жасап коюптур. Полдорун баарын Казакстандан алып келген дейт. Российский аябай жакшы полдор дейт. Ар бири бирден Орлондо оролуп келген ушундай жакшы жыгачтан российский полдон эшиктерин салыш керек экен. Бул жагы дагы бир чоң зал экен. Мына потолоктору бүткөн, кенен. Кийинки бөлмөсү бул жагында дагы кандай бөлмө билбейм. Кыскасы бул жакта дагы потолоктору бүтүп калган, полу салынган. Бул жагда кенен. Биринчи кабатта жалпысынан 1, 2, 3 коридор менен 4, нары сырттагы зал менен 5 бөлмө экен. Анда эмесе 2-чи кабатты тартайлы. 2-чи кабаттын жерден этияттап чыгайын. Бисмилла. 2-чи кабаттын бул жерде чоң холл экен. Холл бул өзүнчө эле мектептей чоң экен, туугандар. Караңыздар, күнгөй бет, күн тийип тура турган, көчөнү карап турган атайын. Ушундай бир жакшы проект кылышкан экен. Потолоктордун баары бүткөн. Чын эле бул жерде ушундай холл кылып отура турган болсо, чын эле аябай уютный экен. Бул жагында дагы бир ушундай чака спальня окшойт. Андан тышкары дагы 2 бул жакта спальный бөлмө бар экен мынакей. Бул жактарды аябай жакшы экен. Айнектерин чоң-чоң кылып, башкача дизайнда салышкан. Кожоюндар айтып атат, биз буну өзүбүз үчүн салганбыз. Акчаны аябай жумшаганбыз дейт да. Чын эле көрүнүп турат. Мындай муза жасалганы, кымбат айнектер, кымбат полдордун баарын салган баары көрүнүп турат.
Эмнеге сатып атасыңар деп сурасам, кожоюн айтат ушул. Ушун баарын бүтүргөнгө бир аз чамалы жетпей калды. Таласта варианттар болсо карайбыз дейт. Таласта бир бүтүп калган тамдар болгон болсо, даяр кирип жашай турган. Ошондой тамдарга да алмашабыз дейт. Варианттарды айтып көрүңүздөр, унааларга да алмашабыз дейт. Огород жагын тартып берип атам. Огороддун кененин караңыздар. О, сетка көрүнүп атабы? Ону туалет турат го. Наркы кошунанын туалети көрүнүп атат, ошого чейин. Ленин көчөдө, жолу трассада. Бул жакка да сарай, мал бакса да жакшы болот. Райондун центри. Көгөйдү билесиздер, мен Көгөйдөн тарткан рекламаларында көп жарыя кылам. Ушундай имиштерди угуп калабыз. Бул шаар ичине дагы городко карайт деген дагы ушундай сөздөр болуп калып атат. Городко карап калса дагы, мына жолдун боюндагы ушундай жакшы там болуп калат келечекте. Туугандар, бул үй жаккан болсо, чалыңыздар төмөндөгү номерге. Өзүңүздөрдүн вариантыңыздарды айтып көрүңүздөр. Таластан эгер ушундай ылайыктуу там болсо да сунуштап көрсөңүздөр болот. Өзүбүз үчүн салганбыз, айла жок, бүтүрө албай, аяна чыга албай калдык, акчабыз жок болуп калды дейт. Эми чын эле туугандар, ушундай чоң тамды бүтүрүш үчүн дагы акча керек. Бул толук бүткөн эмес, 80% бүткөн. Эми ошо 20%-на бир аз акча иштетсе, ушундай заңыраган тамдуу болуп каласыздар. Видеого лайк басып койгонду унутпаңыздар. Келерки чыгышка чейин сак саламатта калыңыздар. Видеону дагы үй издеп жүргөн бир туугандарыңыздарга жөнөтүп койгонду унутпаңыздар.